Саламатсызбы, Айбек Сарбагышевич. Негизи Өнүгүү Прогресс партиясынын облустук деңгээлде алганда Нарын областынын координатору эң жакшы иштейт деген ушундай бир баалар берилип келет да. Чынында эле ошо 2 жылдан ашуун партиянын ишинде Нарын областында кандай жетишкендиктерге ээ болдуңуздар? Ушу элге кызмат көрсөтүү, арзан кызмат көрсөтүп, эл менен тыгыз иштешип, карапайым дыйкандар менен былтыр 2 комбайн алып барганбыз. Арзан кызмат көрсөтүп, азыр быйыл 3 комбайн алып келдик. Оштон 3 комбайн алып келип, азыркы кезде мына 3 күн болду, баштап уже чаап баштадык. Дыйкандардын баары Өнүгүү партиясына ишеним чоң да. Бизде үмүтү чоң. Ошол эле комбайн эмес, бирок МТСти ачтыңыздар, э? Алга азыр иши кандай болуп атат? МТСтин иши аябай жакшы. Элге бүт чөптү чаап берет, кайра жыйнап беребиз, жерди айдап беребиз, кайра жыйнап беребиз дегенде бүт баардык биздики баардык нерсени толук камтыганбыз да. Андан сырткары мына жазында экскаватор алып бардык. Нарын району менен Актала районунун 54 километр жер каналды тазаланып 7,5 мың гектар жерге суу бастырдык да. Ирригация маселеси өтө оор да бизде. Келечекте биз да ушу БСР куруп бергенге жардам берсек деген. БСР эми биз мамлекеттик деңгээлде иш алып барып атабыз да, мындайча келгендечи. Мамлекетте бул нерсени жасай албай атат. Азыр бир эле пример келтирсем, мына азыр Актала районунда эски комбайндар 3 комбайн келди эле, бүт баары тең автор болуп чыга келиптир. Мына биз алып келгенибиз. Биз болсо бүт байрактарыбызды илип, азыр элдин баары мына өнүгүү деп эме кылып атат. Биз мисалы партиянын кызыкчылыгы эмес, элдин кызыкчылыгын ойлоп атабыз да. Ошону ойлош керек да. Алар болсо өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп атат. Жетекчилерчи ошону туура тандап бир багытка барышса деген биз ойдобуз да. Буга чейин көп эле партиялар бар болчу да, аларга кандай мамиле болчу? Өнүгүү партиясына азыр элде кандай ишеним бар? Биз өнүгүүгө чейин мен СДПК партиясында иштегем да. Ушу оппозициядан бери иштеп келгем. Ошондон бери келип, биз мындай нерсени жасаган эмеспиз, чынын айтыш керек. Биз только акча менен элди мына биз мону жасайбыз деп кийинки пландарды убада кылчубуз. Бирок эртеси күнү биз өзүбүз уят болуп калчубуз. Бүгүнкү күндө биз эч нерсе айтпай туруп жасап атабыз да. Эртеңки күнү биздин партия барганда программабыз менен барып мына биз мону жасадык. Кандай кабыл аласыңар? Биз ушу парламентке барса ушу элдин жүгүн көтөрө алабызбы деген гана максат менен ушул нерсени алып баратабыз да. Эл көрсүн деп. Элдин баасы жакшы азыр. Өзгөчө мен башка жерлерди көп айта албайм. Эми Нарын областында ортодон жогорку деңгээлде десем адашпайм да. Ден соолук маселесине токтолсок да, статистикага караганда Нарын тоолуу аймак болгондуктан ал жакта жүрөк оорулары ооругандар дагы көп да. Ушул жаатында партиянын багыты барбы жана кандай иштер жүргүзүлүп атат? Эми ден соолук маселеси боюнча айта кетсек, Нарын областында ушу выездной врачтар барып кетип атат. Жакын эле Кочкор районунда кыдырды, Актала районун кыдырды. Анан ушу алыска Актала районунан нар жакта Кош Төбө, Коңорчок, Жергетал, Жеңиш деген айыл өкмөттөрүндө чыны менен женский жактан онкологический оорулар көп чыгып атат да. Анан бул деген эми карап отурсаңыз, каралбай калган деген нерсе да. Выездной кетип атат, өкмөттүкү барып атат, тиги бу дейт. Анан эмне үчүн алардыкы текшергенде чыкпай, именно биздин врачтар барганда чыкканда мен да таң калып атам. Андан мурун дагы ушу Нарын районун кыдырдык, Куланак деген айылында болдук. Бул жерден элдин баары ошо врачтардын катышуусунда лидер өзү катышты. Ал жерден ошо элдин талабын, мүдөөсүн аткарып бир УЗИ алып берди. Өнүгүү Прогресс партиясынын бирден бир багыты бул спорт маселеси. Жаштардын ден соолугун чыңдоо, тарбиялоо болуп эсептелет. Анын ичинде жана улуттук спорт деп коет, кыргыз улуттук спорт түрлөрүн өнүктүрүү. Ушул жаатында кандай иштер алып барылып жатат? Актала районунда баштадык.
өтмө кубок, өнүгүү партиясынын өтмө кубогу ушу жаштарды ушу арак ичпей, тамеки тартпай, ушундай басып, нары бери баспай, ушу спортко кызыксын деген мааниде келип өнүгүү партиясы өзү уюштуруп берди. Жакында кайра дагы повторный болот. Анан ар бир районго ушундай уюштуруп атабыз. Өтмө кубок атайын өнүгүү прогресс партиясынын өтмө кубогу деп уюштуруп баарын камтып атабыз. Экинчиден, жана улуттук оюндарды атпайсызбы? Улуттук оюндарды быйыл ушу Сөңкөл деген жайлообуз бар. Ушу жайлоого лидер атайын өзү барып, областтык масштабта көк бөрү, аламан байге бүт баардык түрлөрүн көргөзүп, эл дагы буга аябай ыраазы болуп калышты да. Ушу баардык ушу айткандарын аткарып атат бул партия. Баягы эртеңки күнү баарыбызды мындай алдабай түз жолго алып барчу партия экен деп атат. Эми биз баягы партиябызды мактай берген эмес, кептин баары мактаган эмес. Бирок биз мактанчудай сөз айтууга биз мажбур болуп атабыз да. Анткени ушунчалык биз ошо элге эмгегибиз өтүп атыптыр. Айтсаңыз, Нарын областында дагы кандай көйгөйлөр бар? Келечекте ошо кандай ошол көйгөйлөрдү чечүү аракетиңиздер жумшайсыздар? Эми өнүгүү партиясына ушундай ишеним көргөзсө, эң биринчиден ушу эң катаал область десек болот, дотационный область, эң арткы бизде киреше деген жок. 9 томдун бурчунда деп коет. Эч нерсе бизде мындай эме жок да. Даже бир малыңы сатсаң да ушу токмок алып барышың керек. Буудайыңы алып барсаң да токмок алып барышың керек. Эч нерсе жок. Анан ушу Бакыт Эргешевдин бир айтканы бар, ушу биринчиден ушу Нарын областына бир мелкомбинат орнотуш керек экен депчи. Мелкомбинат орнотуш үчүн, ал үчүн биз дыйкандарды баардыгын ушу буудай айдаганга өткөрүшүбүз керек. Өзүбүздү өзүбүз бакканга өтүшүбүз керек. Андан сырткары ушу высокогорье киргизиш керек. Кадр маселелерибиз аябай начар. Көчөдө эле, базарда жүрүп эле келип алып эле аким болуп алган, губернатор болуп алгандар толтурады. Анан биз ошентип атсак Кыргызстан өнүгөбүзбү? Бүт биз коррупцияны жоебуз дейбиз. Азыр мындай карасаңыз, баары тең коррупционер. Кызматтагылар, бийликтегилер. Жетекчилерибиз начар болсо, бийликтегилерибиз начар болсо, анан биз кантип өнүгөбүз? Анан мен ушул келечектеги пландарды ушуну айтат элем, ушу кадр маселесине көңүл бөлбөсө болбойт. Өнүкпөйбүз. Анан Нарын элине ушу суу маселеси, жер аябай көп биздечи. Мына Кытай туугандары биякта жүрүшөт. Ушу кытайларды, инвесторлорду тартып, 1000 миңдеген, 100 миңдеген гектарлар айдалбай жатат. Ошолорду бүт ирригация жасап, бүт суу чыгарып, ошонун баарын иштетсек, анан өзүбүздөн өзү дотацияда отура бербей, өзүбүз менен өзүбүз багат элек да. Атка минерлер барбы ушу? Нарында деле мисалы үчүн кээ бир кезде мындай көмөк керек болот да. Мисалы үчүн жардам берсе, алар дагы ошо аракетин жасап кетет. Бизде көптөгөн агаларыбыз бар. Алар кайсы убакта пайда болот? Ушу парламент башталганда пайда болот. Ал келет, коо сөздү сүйлөгөндү үйрөнүшкөн, жакшы сөздөрү менен элди муйутканды үйрөнүшкөн. Анан келип алып эле эл аларга муйут, анан биртке акчасын чачат, дагы бүттү, барат парламентке баргандан кийин эле аты жыты жок, ошо менен жоголот. Мындайда кыйынчылыкта эч нерсе кылышпайт да. Каранда эле өзүнүн бизнестерин коргогонго барышат да, башка эч нерсе жок. Мисалы мына көлдө эле спорттук оюндардан международный деңгээлде ушу эме болду, бокс. Эмелер чыккан, дүйнөнүн чемпиондору, боксерлор ушу Кочкор районунан именно. Ошол балдардын элесине арнап, Сагынбаев, Жыргабыл деген жигиттер ушулар уюштуруп, бүт өнүгүү партиясынын атынан ошо эстелик коюп, БМП коюп, Кочкорго кызмат кылып атат.